мындай суроо. Орун басарыңыз айтып атат тиги учетный ставканы 5,5-дан 7,5-га көтөрдүк депчи. Эмне себептен көтөрдүңөр? Урматтуу Алмаз Сатиевич, инфляция баалардын өсүшүнө байланыштуу болду бул. Ошол мен жаңы эле айтып кеткендей, ошо акчанын баасын кымбаттатып атабыз, ошо акчанын баасын. Анда башка суроо, мына счетный палатанын маалыматы боюнча денежная база, да? Денежная база 88-ден азыр 170-ке чыгып кеттиби? 2 жылдын ичинде 160-ка чейин. 160-ка чыгып кетти. Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Эми экономикабыз жаман болсо да өсүп атпайбы? Экономика өскөн сайын акчага да талап көбөйөт да. Мен сизден угуп атам, экономикабыз өсүп атат 2 жылда. Жок, жаман болсо деле өсүп атпайбы? Жаман болсо да өскөн жок да. Жок, жалпысы. Анда мына өкмөттүн өкүлү айтып койсунчу, экономикабыз өсүп атабы? Ошо байланышын мен байкабай атам да. Бул киши айтып атат, экономикабыз өсүп атат, ошон үчүн 160-ка чыгарып койдук дейт. Сиз анда айтып коюңузчу, өкмөттүн өкүлү катары. Экономика өсүп атабы? Өсүп атса, жылына канча пайызга өсүп атат, ошону айтып коюңузчу. Акыркы 3 жылдыкын. Акыркы 3 жылдыкын билесиз да, пандемия боюнча эмне болдук да, былтыр мурдагы жылы да. Азыркы положительный динамика ушул 0,1% положительный. 0,1%. Азыр 0,1. А денежная база мына бул жак башкача айтып атат да. Мен көптөн бери байкап атам да, ошо бизде Нацбанк эгемендүүлүгүн мындай независимость жоготуп койду да. Өкмөттөнчү жоготуп койду дагы. Мен тиги Толкун мырза менен да сүйлөшүп аткам, ар кандай аргументтерди айтып атты, бирок эч мындай убедительный аргумент жок да. Урматтуу Алмаз Сатиевич, уруксат болсо да мен кошумчалап кетейин. Өткөн жылы өсүштүн өткөн жыл орун алганда, эмне үчүн акча базасы өткөн жылы өсүп кеткен? Өзүңүздөр билесиздер, ушу COVID-19 илдет келген. Анан өкмөттүн расходтору, чыгашалары көбөйгөн. Анан биз да бир эмелерди, аккредиттик аукциондорду өткөрдүк, бизнестик колдоо максатында. Ошол себептен да көбөйүп атат да. Биз ошону колдоо көрсөтпөсөк, кошумча ошо ликвиддүүлүк акча экономикага салсак, экономика мындан да кыйын учурга келип калмак да. Анда башкача суроо. Эгерде мына кумтордун алтынын сатып ала баштасаңар, кумдордук эмес, кыргыз алтындын алтынын көбөйтүп сатып алып баштасаңар, инфляцияга таасир этеби ошол, девальвацияга? Бизде улуттук банкта кумтөр менен эч кандай карым катнашыбыз жок. Сиз менин суроомду укпадыңыз, мен кыргыз алтын деп. Кыргыз алтында, биз акча кредиттен жүргүзгөн учурда биз ушул немелердин баарын эске алабыз да. Алабыз алтынды, албайбыз, бирок азыркы учурга чейин бүт кыргыз алтын тараптан өндүрүлгөн, ушу Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын баарын сатып алып атабыз сомго. Жооп укпадым. Суроону байкадыңызбы? Девальвацияга таасир этеби деп сурап атам. Жок, таасир эте элек. Таасир этет. Эгерде көбөйүп кетсе, көлөмү көбөйүп кетсе. Жок, эми биздин баягыда стерилизация жасаучу инструменттерибиз бар да. Анда түшүндүрүп коюңузчу ошо стерилизационный инструменттерди. Биздин нотабыз бар, улуттук банктын ноталары. Депозит овернайт деген бар. Ошолор аркылуу ашыкча экономика болгон, финансылык сектордо болгон акчанын баарын стерилизация кылабыз да, же башкача айтканда экономикадан алабыз да, убактылуу. Кантип аласыңар? Нотаны чыгарабыз, анан акчаны. Ким алат ошол нотаны? Улуттук банк. Коммерциялык банктар алат. Канча пайызы менен алат? Эми эмесине, мөөнөтүнө жараша болот да. Биздин 7 күндүк ноталар бар, 2 жумалык ноталар бар, 28 күндүк ноталар бар, 91 күндүк ноталар бар. Ошол 91 күндө өтөт да, 91 күндө өтөт да, туурабы? Бул жалпысынан баягы коду эле болот да. Бири-бирин жаап кете берет.